Улуттук статистика комитети былтыр Кыргызстанда калктын санынын өсүү темпи төмөндөп кеткени тууралуу маалыматты жарыялады. Билдирүүгө ылайык соңку убакта калктын санынын өсүү темпи жылына 2,1% болуп турган. Бирок 2020 жылы бул көрсөткүч 1,7%га чейин түшүп кеткен. Буга COVID-19 оорусуна байланыштуу адам өлүмү көбөйгөнү, төрөлгөн балдардын санынын азайганы олуттуу таасир эткени айтылат. 2019 жылы 173 миң бала төрөлсө, былтыр 158 миң ымыркай жарык дүйнөгө келген. Мындан сырткары Эпидкырдаалдан улам өзгөчө абал жарыяланган. Бул убакта 2 айдай туулгандыгы, каза болгондугу, никеге турганы жана ажырашкандыгы тууралуу расмий органдардан күбөлүк берилбегени кыскаруунун бир себеби болгону белгиленет. 2021 жылдын башында Кыргызстандын калкынын саны 6,637,000 адамды түзгөн. Алардын 66% айылда, 34% шаарда жашайт. Ошондой эле эркектер калктын 49,6%, ал эми аялдар 50,4%-ын түзөөрү айтылат.